Рахмат, Данияр Эмирович. Алмаз Абдуллаевич, азыр ушул мыйзам кабыл алынып кала турган болсо, анда ишкер ушу онлайн эле акчасын банк аркылуу эле төлөп калат да турабы? Азыркы күндө уже бар ал. Онлайн түрдө азыркы күндө иштеп. Бул мыйзам киргенден кийин электрондук түрдө декларацияны берүүгө шарт түзүлүп калат. Баягы жана айтпадым, үйүнөн отуруп эле бергенге, башка өлкөдөн туруп эле бергенге, баягы бажы кызматына контактка барбоого шарт түзүлөт. Анда айтсаңыз, азыр ТНП канча? Бир тоннасы канча төлөнөт ТНПга? Ал андай неме баягы товардын өзүнүн характеристикасына жараша пошлина жана НДС бардыгы алынат да. ТНП деген канча төлөнөт ошондо? ТНП деп айтылбайт бизден, баягы бул баягы сиз жөнөкөй тил менен элдин сөзүндө айтылган неме бар. Бул эми характерине жараша товар, кандай товар келсе ошонун жараша төлөмдөр бар. Кездемеге канча төлөйт азыр? Кездеменин дагы түрлөрү бар. Менин 12% НДС төлөнөт, 20%ке чейин пошлинасы бар. Кездеменин түрү болсо, сиз анда айтсаңыз, кездеменин эгерде түрү болсо, анда төлөмдүн түрүн айтыңызчы, анда ошо кездемеге болгон канча түрү бар анда? Кездемеге НДС төлөнөт сөзсүз түрдө. Жок, канча пайыз? Канча? Пошлина, НДС 12%. НДС 12%. Жанагы 0,25% неме сбор бар, таможня сбору. Андан кийин кездеменин өзүнүн баягы бир түрүн айтыңызчы, канча? Бир түрүн айтыңызчы. Канча төлөнөт бүгүнкү күндө? Так 15% кездемен баягы, мен эми азыр бул жерден так мынау кездеменики деп айта албай атам, 15-тен 20-га чейин, 10-дон 20-га чейин. Орун басармын. Эми так айтышыңыз керек да, билишиңиз керек да. Айтып атпайм, кездемеге канча төлөнөт? Эми так айта албайм деп атпайсызбы, мен сизге ошон үчүн айтып атам. Бул эми бут кийимге канча? Бут кийимге. Бут кийимдики дагы ошол 10-дон 15-ге чейин азыр эмеси бар да, пошлинасы бар ЕТТ менен. 10-дон 15-ге чейин. Кымбаттарга 15 бе, кандай? Ооба. Ар биринин өзүнүн товарынын позициясынын өзүнүн коддору бар да, ошого жараша айтыш керек. 0-10донбу, же 10донбу? 10-дон, 10%. 10% же 20-га чейин. 15 бар. Ошону эми ар биринин өзүнүкүн караш керек да. Азыр мындайча түшүнсөк болот экен да, эгерде сүйлөшүү жолдулары менен болсо, азыр контактты жок кылабыз деп атпайсыздар мыйзамда. Ал эми азыр контакт болуп атпайбы, турабы? Бажы менен ишкердин ортосунда турабы? Бар да. Декларация берүүгө керек, барган керек. Анда 20%дык төлөмдү сүйлөшүү жолу менен 10% менен төлөп аткан учурлар бар экен да анда. Ушундай түшүнсөк болобу азыр анда? Ага эми ар бир товар боюнча баягы ак досмотрун түзүп жазып атышпайбы? Эми ошол кызматкерлер мүмкүн экен. Жоопкерчиликти тартат да. Сиз анда бир айтыңызчы, дагы бир суроо да, ден соолукка мындай зыян болгон пальма майы боюнча канча кирди билесиздер, барбы сиздерде данныйлар барбы? Менде жанымда жок экен андай маалымат. Сизге берели, кагаз түрүндө. бир берейин. Рахмат.